Кенже уулунун өмүрүн сактап калуу үчүн Абдымажит карыя Сузактагы үйүн таштап, оорукананын жанындагы вагонго көчүп келүүгө аргасыз болгон. Бөйрөгү жабыркаган баласына операция жасатууга короосундагы болгон малын сатса да акча жеткен эмес. Себеби Туркиянын Анталия шаарында операция жасатуу үчүн бери дегенде $30.000 каражат керек дешкен. Ал эми жергиликтүү дарыгерлер уулу айыкпайт деп ачык эле айтышкан. Балаңдын деди bir почкасында киста болгон деди, ошол киста экинчи почкасын куураткан деди. Алмаштырыш керек, гемодиализге түшүш керек, акча керек. Кайган балдарың бар экен, муну кое бербейсиңби эми? Балаң көп турбайбы деди эле, мен моюн бербедим бугачы. Акырына чейин турам дедим. Бирок ошол бала минтип операциясы ийгиликтүү аяктап, быйыл 9-класста окуп жатат. Дүйнө жүзү боюнча орган алмаштыруу боюнча рекордсмен хирургтун эмгегине шыктанып, келечекте дарыгер болуу максаты бар. Азыр көптөгөн кишилер мындай балдар кыйналып диализде жатат да. Ошол негизи Кыргызстанда кылат, бирок эмедет да, беларустар келип калат да, кыргыздар Кыргызстанда өзү кыла албайт. Если кылса жакшы болот болчу. Бүгүнкү күндө бөйрөгүн алмаштырууга муктаж 1000ден ашуун адам гемодиализ алып кыйналып жашап келет. Бизде операциянын мындай түрүн жасатууга болгону $8.000 кетмектешет. Ал эми Индия, Пакистан, Туркия сыяктуу алыскы мамлекеттерде операциясына эле $30.000. Андан соң дарыгердин көзөмөлүндө болуп туруу үчүн андан кем эмес каражат керектелет. Кыргызстанда орган алмаштыруу боюнча Улуттук илим изилдөө институту бар деп айтылганы менен азыр анда трансплантация жасалбайт. Бул институтту түзүү аракеттери 70-жылдары башталып, 94-жылы гана ишке ашкан. Мындан бир нече жыл мурда дал ушул жерде 10 адамдын бөйрөгүн алмаштырып беришкен. Бирок ал ишти улап кетүүгө улуттук медицинанын каражаты да, мүмкүнчүлүгү да чектелүү. Каражат деген бул жөн эле бир акча берип коюш эмес, биз ошо каражатка биз лаборатордук анализ жазуучу аппараттарды алышыбыз керек. Баарын эле алыш керек, эми инструмент даярдалыш керек. Ушунун баарына каражат өкмөттөн атайын ставка деп коет, ошо врачтар иштеген иш ордун бөлүш керек. Анан бизде план болуш керек. Муну жолго коюу үчүн бери дегенде эле 70 миллион сом керектелет экен. Андан тышкары өкмөт тарабынан комплекстүү чаралар көрүлүүсү кажеттешет. Биздин аткаминерлер минтип акча жок деп алакан жайып отургуча Тажикстанда $10.000 орган алмаштырыла баштаптыр. Жалпы эле Орто Азия мамлекеттеринде трансплантация жасалат. Ал эми Казакстан жүрөк алмаштыруу операциясын өткөрүп, бул багытта рекорд койгон. Казакстанда акыркы 2 жолу кабыл алып, жада калса өлгөндөрдөн органдарын колдонууга, туугандардын уруксаты менен колдонууга мыйзам кабыл алынды. Өзбекстанда жүрүп атат, Тажикстанда жүрүп атат. Белоруссия болсо азыркы дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн санына келип калды. Анткени кааласак да каалабасак дагы ар бир миллионго 350-400дөй бөйрөк оорусу ар кандай себеп менен кааласаң да каалабасаң дагы медицинанын деңгээлине карабастан ошондой оорулар пайда болот. Бизде болсо азыркыга чейин бул боюнча тиешелүү мыйзам кабыл алына элек. Өткөн чакырылышта депутат Игорь Гусаров өлкөдө органдарды алмаштырууга уруксаат берген мыйзам долбоорун сунуштаган. Бирок айрым кемчиликтердин айынан оңдоо үчүн артка кайтарылган эле. Буга бейтаптардын эсебинен пайдага туйтунгусу келген монополисттердин да аракети тоскоол жаратууда дейт министр. Ал ортодо оорулуулар жанын сактап калуу үчүн бөтөн жерде олчойгон каражатка операция жасатып кыйналып келет. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.